Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тили предметинен санат оос боюнча тапшырмалардын топтомун аткарабыз. Сабакка катышуу үчүн окуу куралдарыбызды жаныбызга камдап алабыз. Даяр болсок, сабакты баштадык. Баш катырма. Биринчи тапшырма. К тыбышы менен башталган 4 санат оос сөз таап, көзөнөкчөлөрдү толтургула. Мисалы, биринчи көзөнөкчөгө үлгү көрсөткөнбүз. Кызык деген санат оос сөз берилди. Ал эми калган 3 көзөнөкчөнү санат оос сөздөр менен толтуруп жазабыз. Экинчи тапшырма. Ким көп санат оос сөз билет? Санат оос сөздөр кайсы тамга менен аяктаса, ошол тамга менен башталган башка санат оос сөздөрдү таап жазабыз. Мисал үчүн, ж тамгасы менен башталган санат оос сөздөр: жаш, жарык, жылдыздуу. Ал эми жаш деген сөздүн аягы ш тамгасы менен аяктады. Кийинки сөз ш тамгасы менен башталышы шарт: шайыр. Демек, көп чекиттин ордуна санат оос сөздөрдү улап таап жазат экенбиз. Сөздүн аягы кайсы тамга менен аяктаса, кийинки сөз ошол тамга менен башталышы шарт. Жакшылап көңүл буруп, кептерибизге көчүрүп жазабыз. Үчүнчү тапшырма. Аталар сөзүн аздекте. Макалдарды тиешелүү санат оос сөздөр менен толуктагыла. Мааниси боюнча ой жүгүрткүлө. Биринчи макалда көп чекит берилген. Демек, көп чекиттин ордуна тиешелүү санат оос сөздү табабыз. Мисал үчүн, жакшы бала тила алчак. Ал эми калган берилген макалдарды ушундай кылып тиешелүү санат оос сөздөр менен көп чекиттин ордун толуктайт экенбиз. Жана ал макалдын мааниси тууралуу ой жүгүртөбүз. Балдар, силерге бүгүнкү сабакта 3 тапшырма топтому берилди. Көңүл буруп аткарганга аракет кылабыз. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эгерде кандайдыр бир суроо жаралып же түшүнбөгөн маселе болсо, бул даректерге кайрылсаңар болот. Тапшырмаларыбызды аткарып, мугалимдерибизге текшертебиз. Кайрадан кийинки сабак аркылуу көрүшкөнчө саламатта калгыла.